кызматыңыздарда жетишкендиктер болсун. Милициянын Атайын багыттагы полкунун түптөлүшүнөн бери туура 8 жыл өттү. Кызматты мыкты аткарган тартип сакчыларынын эмгегинин негизинде көптөгөн жемиштүү жыйынтыктар жаралган. Бул убакыт аралыгында мыйзам бузгандардын басымдуу бөлүгү толугу менен кармалышып, жоопко тартылышкан. Аларды колго түшүрүү албетте оор, бирок ишин жакшы билген полк жана анын кызматкерлери талыкпас эмгек менен ойлогонду жүзөгө ашыра алышкан. Бұл 8 жылдың ішінде біздің өздік құрам арқандай мемлекеттік деңгейдегі маракелерге қатысат. Андан тышкары өзімізге қойылған тапсырмаларды қынтықсыз атқарып келе жатабыз. Мына Баткен окуясында кечеги тажиктер менен болгон инциденттерге дайым биздин балдар катышууда, өздөрүнүн кызматын жогорку деңгээлде аткарып келишип атат. Эдил Алымбеков Ысык-Көл облусунун Жетөгүз районундагы Жетөгүз айылында жарык дүйнөгө келген. Ал бала кезинен бери келечекте милиция кызматкери болом деп максат кылчу. Ал үчүн мектепте окуп жүргөнүнөн бери спорт менен машыккан. Кийин аскерге барып, 1 жыл кызматын өтөгөн соң окуу курстарын аяктап, Атайын багыттагы полкко кызматка келген. Бүгүн ал салтанаттуу ант берди. Келечекте эли, жери үчүн кызмат кылам деген планы бар. Бүгін элибизге ишендирүү менен салтанаттуу ант бердик бүгүнкү күндө. Ошондой эле бүгүн бул Атайын багыттагы полктун түзүлгөнүнө 8 жыл болуптур. Ошо бардык кесиптештеримди майрамы менен куттуктап кетмекчимин. Ошо биздин милдетибиз эми ант берген соң бул мекенди коргоо, элибиздин тынччылыгын коргоо, ары кыл кандай болбосун, кандай жерлерде кызмат кылбайлы, ар кандай кызматтарга даярбыз деп ишенем. Негизинен Атайын багыттагы полкко коомдук тартипти жарандардын коопсуздугун, өлкөдөгү ар кандай кырдаалдарда кызмат өтөп, укук бузууларга жол бербөө жана өлкө аймагында өтө турган ар кандай иш-чараларды, салтанаттуу майрамдарда, саясий кырдаалдарда жарандардын коопсуздугун жана коомдук тартипти сактоо өңдүү олуттуу милдеттер жүктөлгөн. Полкту өз ордунда камсыз кылып турдук. Мында мисалы 2020-жылдан баштап 40%га көтөрүп берген айлыктар көтөрүлдү. Полк дайыма өзүнүн ички жанагындай материал жактан дайыма камсыз болуп турган. Кийим-кечек, ой дегендей. Полктун өздүк курамы алгач уюшулган күндөн тарта республикабыздын ар кайсыл аймактарында ар кандай кырдаалдарда кызмат өтөп, коомдук коопсуздуктун сакталышын камсыздоодо калк менен жигердүү иш жүргүзүп, өз милдеттерин үзгүлтүксүз аткарып келүүдө. Тынчтык Акишев, Улукбек Абдиев, ЛТР Бишкек.